Dayar turasыздар ғой? Оразакан энебиз каякта? Дебе азыр. Аппа. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Оразакан деген энебизге келдик. Кана чогуу баштайлы мынакей церемонияны. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, ден соолуктарыңыздар? Коноктор көп го. Оразакан эне сизби? Россияда Алтынбек деген балаңыз барбы? Анан күйөө балдарыңыз, кыздарыңыз бар. Ошол менден программасы атайын буйрутма берип, атайын суранышты эле. Ушул күнү апам Оразакан деген апам 58 жашка толуп отурат депчи. 58 жаш кураңыз кут болсун. Рахмет. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей чогуу биргеликте сиздерге менен подаркаларын тапшырып алалы мынакей. Бул тапшырып аткан кызыңыз болобу? Кызым болот. Тапшырганча эле сүйлөп кутула бериңиз азыр элечи. Апа, туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз болсун. Пешенебизге бар болуп, ушу туугандарыңыз менен, кайын-жуктуңуз менен тынч болуң. Мен айтканыңыз келсин, кийинки кезектеги мынакей энебиздин Кудагый берчү эле ушунча ден соолук. Эже сиз кимиз болосуз? Мен кыз болом, эң кичи. Эң кичи эркетай кыз болуп турбайсызбы Оразакан энебиздин? Өзүмдүн атымда. Энебиз аябай жаш көрүнөт экен, карасаңыз, кичинекей кызыңыз менен бирдей болуп калыпсыз эне. Мынчалык жаш сактаганына бир секретин алып сизден сурайбыз эне. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына септичка, мынакей алтын септичка тапшырып атат. Бул өзүңүздүн атыңыздамбы же жалпы бир туугандардын атынан, Балдарымын айсам. Мынакей балдар кыздарынын, күйөө балдарынын кошуп койсок болобу? Те септигинде күйөө балдар деп пайгамбарым. Ооба. Şu Россиядан күйөө балдарыңыз, балаңыз Алтынбек. Бирок Алтынбек балаңыз азыр рульда болгондуктан чыга албай атам дейт, ушу шартка байланыштуу. Бирок ошентсе дагы ушул менден программасынын буйрутмасынын ээлеринин бири ошол Алтынбек балаңыз да. Рахмет. Чоң рахмет. Дариха деген кызыңыз, ошол Дариха деген кызыңыз дагы ошол жолдошу менен биргеликте сизди куттуктап коюшун өтүнүшкөн. Рахмет. Эми апаңыз тууралуу мына эң кичинекей болсоңуз, мисалы апаңызды эң көп эстеген сиз болуш керексиз. Рахмет. Асыл апам өмүрүмдүн тумары, бир өзүңсүң рызкымдын мунары, сенсиз апа бир тыйынга татбайт. Бул жашоонун мага бир да жыргалы. Бүгүнкү байламын куттайм, бир аз такымдап. Эже эмне ыйлап бердиңиз, мисалы ушуну айтыңызчы. Маани маңызы бар да бул көз жаштынчы. Бул жашоодон эркеге күндөрдө чыга берсе болот эле. Бештик болсун, башка. Кудайга шүгүр, рахмат бар пешенебизде. Биздин жакшы күндөрүбүз көп болсун. Ар дайым төрүбүздүн көркү болуп, жакшылыктарыбызга көп болуп, сыйыстын деле жүрө берсин. Жараткан мектебинен бактылуу насип этсин. Ар дайым берекелүү, маңыздуу жашоо берсин. Бекемден соолук каалайм. Мен айтканыңыз келсин. Атакебизде дагы эстеп кой деген арбак сезет дегендей, Куран окугандан башка пенденин колунан эч нерсе келбейт дейт. Кийинки белек тапшыруучулар мына ушул тортту дагы мынакей 58 жаш деп атайын, мынакей небереси тапшырып атат. Небереңиз болот бул, мынакей. Биринчи небере. Туганыңыз менен бүгүнкү туугаңызды куттуктайм. Көп жашаңыз, жүзгө чыгыңыз. Биздин арабызда жакшылыкты көрүп, сурматтала бериңиз. Жүзүңүздөн жылмай кетпесин. Мынакей небересинин атынан мынакей жашынакай 58 жаш деген торту тапшырып атат. Небереңиз аябай сөзгө дилгир небереңиз бар экен, мынакей калган бул жерде келе бериңиз. Эне, мына ушул эженин бүгүн туулган күнү экен, сиңдиңиз болот да, бир тууган сиңдиңиз болот да. Бир тууган сиңдим болот, эң аксакал чоңу мен болом. Эң чоңу сиз болосуз, эне. Мынакей эми өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү ойлогончо. Сиңдимин туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Алла Таала эки дүйнө бактылуулукту берсин. Балдардын ыратын көрсүн, эми күйөө балабыз эртерээк өтүп кетти. Ал көрбөгөн күндөрдү ушул көрсүн. Жакшылыктарына да чоң рахмат, Алтынбекке да чоң рахмат. Өмүрүн берип, башын таштан жаратсын. Рахмат, чоң рахмат эне. Силерге да бактылуулук берсин, болуп ишиңерге ийгилик берсин. Рахмат эне. Бир тууган деген бул өтө жакын адам. Мынакей эже сиңди бири-бирин куттукташып атат. Ден соолук чың болсун, айланайын, аман болсун. Баарыңар аман болуңар. Урматтуу көрүүчүлөр. Туугандарым, эл журтум.
Бул программанын максаты эмне? Ушул ата менен баланы, эне менен баланы жакындатуу, бир туугандарды жакындатууда негизги максатычы эмне? Ошон үчүн ушул программаны элге жайылтып атабыз. Кийинки мынакей кезекте энебиз дагы күтүп калды окшойт. Бир тууган кайнежеси болосуз. Орос туылган күнүң кут болсун, ушул кыздарың урматын көрүп, төрдүн көркү болуп жүрө бер. Мен айтканыңыз келсин мынакей. Чоң рахмат баарыңыздарга. Оразакан эне, ушундай туулган күн тостуңуз белем мурда? Өткен күндү сен ушу балдарын тоскон. Ысык чайларын ичип, төрүн көркү болуп, ушулардын жакшы күндөрүн көрө бер. Жадыраган жазда деп сыдык болгондо ырдайдылар. Силе бастап ялаа. Бейишин берген болсун. Майла жол. Кайрат кыласыздар. Себеп дегенде эненин өзү дагы бул үй бүлө үчүн өтө кот, өтө жарык дегендей. Кийинки кезектеги куттуктоочулар эне тынбай жашып атаса жанатан бери ушунун эмне үчүн деген бир ушу жеңеме биз бир тууганыбызда элестебиз. Жеңе ушу уулдарыбыздын жакшы күндөрүн көрүп, ушундай тууган нерсени көрүп, акам көрүп, ушунчалык жашып атканына караганда ата экебиз ушунчалык жакшы адам болгон экен, а? Мен бейишин бердим, бейишин берсин. Бейишин берсин жакшы. Кана кийинки кезектеги эжебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бир туугандар өздөрүнүн кезеги менен подаркаларын тапшырып атышат. Күндүн нечени өткөзө берип кой. Балдардын төрүнү көркү болуп жүрө бер. Алтынбек жыйеним, жыйын кыздарым бардыңарга чын ден соолук, узак өмүр берсин. Алладан тилеген мактатыңарга жеткилейиндар. Эне сиз кимис болосуз? Мынакей бир тууган. Силерге дагы ушундай жайылтып, суулукта улук башыңарды кичи кылып жүргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Рахмат эне, рахмат. Айма сиңдим. Жана турайын бардык кыздын кетип атпайбы айнанайын. Ыйлай берсек бышыктап эле кайтадан келбегенден кийин садак болуп калайын. Мынакей энебиз дагы ак сөзүн айтты, туура айтасыз. Мынакей кийинки кезектеги энебизге сөз берели. Эне өзүңүз тааныштырганча ким болосуз? Бир тууган эжеси болосуз, Эжем бир тууган эжем. Ден соолуң болсун, Алтынбектин чайын ич, бактылуу баардык. Дайым жакшылык болсун, кыздарың бактылуу болсун, барган жеринде өздөрүн агарып көгөрсүн, ушулардын төрүн көркү болуп жүрө берсин, урматында эле. Мына Жумаканже турган силерге рахмат жоңа. Жоролдун чайын ичиңизде, Алтынбектин чайын ичип, дайым ден суу доорубай чыккан жакшы күндө жүрүң. Менин сага рахмат, бактылуу бол. Ишиңиздүү болсун, дайым жакшылыктуу камера тартып жүрөр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир туугандары сыйлап, бир туугандары бешкектерин тапшырып атат. Кийинки кезектеги эжебизге сөз берели. Мен жеени болом. Бир тууган жеени болосуз. Менен улуу эжем да өтүп кеткен. Бейиштик болсун, башка айлабыз жок дегендей сабыр кыласыздар. Ошо бала чакаңыз менен, неберелериңиз менен, эжесиңиз, кайынчыларыңыз менен аман болуңуз. Мындай жаштын дагы көбүн да алайын өткөрүн. Ушу төрдүн көркү болуп, алпайган байбише болуп жүрө бериңиз. Ден соолук каалайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Сизге да ишиңизге ийгилик каалайм. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми Оразакан эне мынакей эң негизгиделген, эң жакын адамдарыңыздын белек-бешкектерин куттуктоо сөздөрүн өз көзүңүз менен, өз кулагыңыз менен угуп, кандай таасирленип атасыз? Мынакей ушул сырт жакта жүргөн ушул балаңыз Алтынбек, кызыңыз Тариха жана башка кыздарыңыз, күйөө балдарыңыздын ушул сюрпризи сизге кандай таасир калтырып атат эне? Балдарым, рахмат, Алтынбек, Кайым, Марат, Сагын, Тынчтык, ошону менен бирге кыздарым, баарыңар аман болгула, эсен болгула, кайырды болсуңар. Алган жарыңар менен тең арып, тең карыгыла. Силер бизди сыйласаңар, мени сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Силерде ушундай чоң ийгиликтерди жетишип жүрө бергиле, ден соолуңар болсун, кайырды болсун, аманчылыгыңарды тилейм балдарым. Мактаңарды эле көрсө болот элем, мактаган эми жашырап кетип калды. Айла жок, силерге өмүрүн берсин, калган өмүрүн. Алмаз, Лира, Дамира, кыздардын аттары бар окшош. Тариха, Рахима, акыркысы бүйөтүндө баарыңар аман болгула. Куттуктооңор да келип атат баарыңарга. Чоң рахмат. Баарыңар аман болгула, кайырды болсоңор, эсен болуп, Кыргызстанга аман эсен келип алгыла.
Мен Ошо айтқаныңыз мен келсін. жакшылыктарды деле каалайм, балдарыма бар жок. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эненин тилеги, балдарын болгон ниетин чогуу ортоктош болдуңуздар. Сөзсүз түрдө эми сиз акырын жай ала бериңиз, себеп дегенде төрдө отурган аксакалыбыздан маек албасак болбойт. Биз бир аз өткүзүп бересиздер, мени. Аксакал, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мына бүгүн Орозакан энебиз 58 жаш, 2 жаш кем 60ка жакындап калыптыр. Бүгүн туулган күнүн куттуктап утурлай, ушул менин энем деген программага атайын буйрутма берип, алыста жүргөн күйөө балдары, кыздары, баласы Алтынбек, ушул мырзалар атайын энебиздин көңүлүн көтөрүп коелу деген максатта ушул программаны уюштурду да. Аксакал катары өзүңүздү тааныштырып, ким болосуз, анан ушул энебизге өзүңүздүн жакшы ниеттериңизди билдирсеңиз болот аба. Мен ол жездеси болам, бир тууган. Менин да ошол 6 бажам бар эле, азыр жалгыз мен калдым. Мен кайнатаман 13 бир тууган, азыр 12си бар. Өнүп өскөн жер. Бул да бир нерсени айтып кое турган нерсе, мен кайнатам менен кайненем небересин көргөн пенделер. Башкача айтканда кыбыра көргөн. Айтылып калат, кыбыранын колунан суу ичкен пендеге тозого тарам деп. Илайым ошондой болушсун. Орозакан, мына ушинтип балдар кыздарың пешенеңде бар экен, ушинтип сыйлап атат, мунун өзү чоң дөөлөт. Бирөө эрте кетет, бирөө кеч кетет дейт. Баары бир бара турган жерибиз ошол. Жана жогоруда айтып кеттимде, сыдыктын жаткан жери жайлоо болсун. Шаңкылда ырдаган жакшы бажам бар эле. Эми уулуң кыздарың Россияда болсо дагы, ай жүрүшсө да аман жүрүшсүн. Ошо жактан сени эстеп аткандыгын өзү чоң дөөлөт. Күмүш үйлүү күйөө бала камыш үйлүү кайнатадан үмүт этет дейт. Мен азыр үмүт эте албай калдым. Жок дегенде үйүнө барганда кайненем бир угуч конфетин чөтөбүз. Рахмат силерге ушинтип атайын ушул программага келип, илайым ушул көргөн жаштар апабызды биз да ушинтип сыйлап алалы деп сиздерге буйрутма берип, эл арасында жаштарга жакшы тарбия болсун деген ниеттемин. Рахмат сиздерге. Рахмат айланайын. Өтө асыл сөздөрдү сүйлөдүңүз. Жада калса ушул сиздин сөзүңүздү угуп туруп мен да көзүмөн жаш ырып кетейин деди. Бул сөздөр баягы балдар үчүн жакшы бир өзүңүздүн осуяттарыңызды айттыңыз да, мына кийинкиге сабак болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Ушундай бакайган бакай калпактуу аксакалдарыңыз болсо, Орозакан энебиз сыяктуу бейиштин образында энелерибиз болсо, көзү тирүүсүндө монтип көңүлүн көтөрүп көккө жеткизип койсок, бул ашыкча болбойт бул дүйнөдөчү. Мына эми азыр ушул неберелери Орозакан энебизге арнап бир жакшынакай бир ырларын тартуулап койсо, бүгүнкү отуруштун башталышы бир аз эми атакебизди бир аз эскерүү менен бир аз жашып кеттик, бирок ошого карабай, кийинки бөлүгүн бир шайыр шатман отурганга арнасак деген бир ниетте. Ушул эне сизге бир суроо да, эне ушунча энелер тартылып атат да. Бир жакшынакай бир энелик ырдан болсо бир куплет таштабайсызбы? Кандай дейсиз? Себеп дегенде Алтынбек балаңыз аябай ниет кылып, Дариха кызыңыз жана башка дагы ушул күйөө балдарыңыз баш болуп ниет кылышты да, ушу энекебиздин алыста жүрсөк ушу үнүн угуп туралы деген максаттачы. Мен да бир нерсени уткандым. Бүгүн кече күнү келин туулган эле. Бүгүнкү күнү өзүм кызым менен өзүм туулган менен. Ушу келин менен кызым Лира анара силердин да туулганыңар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, алган жарыңар менен тең карып. Ушу силер бизди сыйласаңар, силер да ушундай мага окшоп ошо урмат сыйга ээ болуп жүрө бергиле, бактылуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Алмасын бөкөң Лира өмүр бою кол кармашкыла. Алтынбек менен анара келиним. Барыңар аман болгула, өмүр бою кол кармаш, ушу урмат сыйдын ээси болуп жүрө бергиле. Мен айтканыңыз келсин. Эми карасам эки көзүмсүң, сөйлөсөм татты сөзүмсүң. Олактап бессем дүйнөдө, ордомду
Caynay vergin nar üstten, cayalıp canım göşülsün. Aldımda kötüp durganım, ay gündün pötkün ınağım. Kıdırsam bizdep tavılgız, kımbatım sensin çırağım. Caynay vergin nar üstten, cayalıp denem göşülsün. Rahmat baba. Oy rahmat ele. Mınake sonun ün bul ün uşul üydün kutu bolgon sizdin neberleriңiz үчүн, сыртта жүргөн кыздарыңыз үчүн, балдарыңыз үчүн мындай bir архив болуп калат да, унутулгус табылга, унутулгус байлык болуп калат эне. Ошондой ниет кылып тилек кылышкан ошо балдар кыздарыңызга, күйөө балдарыңызга жана жакындарыңызга чоң рахмат, Алла разы болсун. Силерге да рахмат. С день рождения. Желаю счастья, чтобы никогда не болела. Рахмат чоң гана. Азамат кен небереңиз, Азамат кен. Эне канча небере, канча чебереңиз бар? 15 неберем бар, чеберелүү. Чеберелүүгө да Кудай буйрса жетесиздер. Мына ушул жана башында бир аз тамаша иретинде айтып өттүк эле, бирок чындыкка жараша деп кое берели. Мисалы ушунчалык жаш сакталганыңызга, ушунчалык сиздин жакын адамдарыңыздын сизге болгон жакшы мамилеси себептир деген ниетте да. Ушул учурдан пайдаланып, ушул жаштарга, мына аксакалыбыздагы аябай мындай сөйкөтө турган аябай таасирдүү сөздөрдү сүйлөдү да. Ушул сиз эне катары өзүңүздүн кеп кеңештериңизди кийинки муунга сабак болсун иретинде билдирип койсоңуз болот эне. Жаш катары биз тоодо эле мал багып жүргөн эле адамдар эле. Жаш кездеби? Жаш кезде. Анан бул жерге келгеле 2013-жылы келгенбиз биз. Ошондон бери шаардык болуп эле жашарып калбаса эми жаштын сыры деле жок. Каракулжанын алай кыздар көңдүк деген жеринде болобуз өзүбүз. Ошо жерде туруп калабыз. Каракулжалыктар аябай көп чыгат. Баякы атасыздар менен программасын көрүп турасыздарбы? Каракулжа өзгөн. 5 кызым бар, Кудайга шүгүр, 15 неберем бар. Ошолар менен урма сиңдирип жүрөбүзсөк эле болот. Ошо силерге да рахмат, андай ушинтип. Өзгөнгө барганыңыздарда мен кошунама барышым. Өзгөнгө аябай көп бардым, Каракулжага көп бардым. Ата-эне урматтап сыйлаган балдардан болгола, рахмат балдарыма бар. Алла разы болсун, рахмат. Айтканыңыздар келсин, Кандайсыз апа? Бүгүнкү туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узак болсун, ден соолугуңуз чоң болсун. Биздин үй бүлөнүн атынан, күйөө балаңыздын, неберелериңиздин атынан чын жүрөктөн сизди куттуктайбыз. Ар дайым биздин пешенемизге бар болуң апа. Үйүбүзгө апакем гана деп барып, жакшы сөз угуп келип турууга сиз бар болуңуз апа. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узак болсун дагы жолу. Туулган күнүңүз менен буга окшогон жаштын көбүн жашаңыз. Атам өкөңөрдүн берген тарбияңыздарга биз абдан ыраазыбыз. Ушул сыйларды көрбөй кеткен атам өтүп кеткен өкүндүрөт, айла жок. Ошо көрсөтө албай калган сыйларды сиз көрүүгө татыктуусуз апа. Кандай сөз айтсам, кандай мактоо айтсам да бардык сөз сизге жарашат апа. Ден соолугуңуз болсун. Ооругаңыз, ар дайым кайгырбаңыз. Күлүп гана жүрүңүз апа. Сиздин амандыгыңызды тилейбиз. Эсен жүрүңүз биздин пешенебизге. Ошону гана тилейбиз биз Кудайдан. Оорубаңыз, кайгырбаңыз, эч качан күлүп жайнап жүрүңүз. Бизди тарбиялап чоңойттуңуз, канча түйшүк тарттыңыз. Эми сыйгана турган көргөн мезгилдесиз апа. Эсен болуңуз. Туулган күнүңүздү жакшы өткөрүң апа. Бүгүн кандай сүйүнүп күлүп жайнасаңыз, ар дайым ушул күндө ушинтип сүйүнүп жүрүңүз. Экетерим руктан сизге чоң салам апа. Кийинки жылы Кудай кааласа будан дагы чоң бадарканы алып жаныңызга барам. Урматтуу менин сүйүктүү апакем, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен
Чын жүрөгүмдөн, үй бүлөмдүн атынан куттуктаймын. Сизге бекем ден соолук, узак өмүр, бактылуу карылык каалаймын. Сизге кандай мактоо айтсам дагы, кандай жакшы тилектерди айтсам дагы аздык кылат. Бул эне үчүн эң кымбат белек бул балдарынын бактылысы болсо керек деп ойлоймун. Андыктан өзүбүз бактылуу болуу менен бирге сизге жүзүңүзгө жылмаюу тартуулаганга ар дайым аракет кылып келебиз. Ошо ажарлуу жүзүңүздөн жылмаюу кетпей, биздин төрүбүздө балпайган байычу болуп жүрө беришиңизди каалаймын. Апам жөнүндө бир аз айта кетсем, апам 6 баланы атам экөө чоңойтуп, тарбиялап өстүрдү. Кудайга шүгүр, апама мен ата-энеме миң мертебе ыраазычылыгымды айтам. Мен ушул даражага жеткиргенине, мага татыктуу тарбия берген үчүн таазим кыламын. Тилекке каршы атам ушу жакшы күндөрүбүздү көрбөй өтүп кетти. Ошентсе да атам жок болсо да ошо апа сизди колубуздан келишинче сыйлаганга аракет кылып жүрөбүз. Ар дайым биздин пешенебизде жакшы күндөрүбүзгө ортоктош болуп жүрө беришиңизди каалаймын. Сизге азыр кандай жакшы тилектерди айтышты дагы таппай турам. Сиз биз үчүн эң кымбат бейишибиз болуп эсептелесиз, апа. Апа, мен сизди жакшы көрөмүн. Ар дайым биздин бактыбызга бар болушуңузду Кудайдан чалынып, тиленип суранамын. Азыр биз Москвадабыз. Биз сизди сагындык, апа. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кымбаттуу асылым бейишим апакем, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Мен сизге бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Апалар жылмайса бүт дүйнө жылмайт дейт. Сиздин маанайыңыз ачык болсо, аман болсоңуз, бул биз үчүн тоодой бакыт. Канышам апакем, биз сизге жүрөгүбүз сокпой калганча таазим кылып сыйлап өтөбүз. Дайнян, туган күнүңүз менен көп жашаңыз, оорубаңыз. Дайнян, туган күнүңүз менен оорубаңыз, аман болуңуз. Апа, туулган күнүңүз кут болсун. Сизге чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ар дайым эле уул кыздарыңыздын, неберелериңиздин урмат-сыйына бөлөнүп, төрүбүздүн көркү болуп, ар дайым бар болуңуз. Эне, мен сизди өтө жакшы көрөм туган күнүңүз менен. Урматтуу менин алтындай болгон баш көргөн кудагайым, курбум, классташым. Бүгүнкү сенин өздүк майрамың менен чын жүрөктөн үй бүлөбүздүн атынан куттуктайбыз. Жараткан сага узак өмүр берсин. Узак өмүр ичинде бардык бактылуулукта тагылсын. Бала чаканын, неберелердин бактысына бөлөнүп, балпайган байбиче бол. Кандай ой тилек максат кылсаң, ошонун баарын жаратканым кабыл кылсын. Туулган күнүң менен. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң, ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бул бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын
Ырчасаң, чалыксаң, эгер